Ушул күндөрү сүрөт искусствосун сүйүүчүлөр Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде живописчи Гүлчароо Керимбековдун чыгармалары менен тааныша алат. Көргөзмөгө белгилүү сүрөтчүнүн 100дөн ашык чыгармалары, лирикалык, деңиздик, индустриялык, шаардык пейзаждар жана белгилүү инсандардын портреттери коюлган. Ошондой эле жеке коллекциясынан алынган чыгармалар, мурда эл билбеген эмгектери коюлган. Убагында мен Фрунзеде сүрөт окуу жайында училищеде окуп атканда Гүлчароо Керимбековдон окуп калгам. Өздөрүн ошо Ленинградда окуган кезинде тарткан сүрөттөрүн биздин училищенин залдарына коюп, бизге үлгү катары коюп койчу эле да. Биз үйрөнчү элек ошондон. Анан кийин албетте ошондой жогорку окуу жай бүтүп келгенден кийин алардын чыгармачылыгы, анан кийин өзгөчөлүгү бизге таасир этчү эле да. Гүлчароо Керимбеков тарыхый, тематикалык жана жанрдык картиналардын, портреттердин түркүн, кооз, пейзаждардын чебер автору. Бул көргөзмө өзүнүн кенендиги, кылдаттык менен топтолгон эмгектеринин ар түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнөт. Улуу чыгармачыл инсандын эмгектери ошол доордун сүртүмдөрүн камтыйт. Мына тетиякты карасаң, канча портрет тарткан. Ошол портреттердин баарын деп карап чыксак, ошол убакытты ушу портреттен эле түзүп койсо болот. Вот кино тартсак, ушул эле портреттерди карап туруп, прическаларын карап, сакалдарын карап, кийимин карап, кино ошол мурунку эпоханы ушул эле портрет аркылуу тартса болот эле. Белгилүү сүрөтчү Самаркандагы көркөм сүрөт окуу жайын, Репин атындагы Санкт-Петербургдагы живопись, скульптура жана архитектура институтун аяктап, мекенине келип Чуйков атындагы көркөм окуу жайында окутуучу болуп эмгектенген. Ал жаштарга билим берип, учурдагы белгилүү искусство адамдарынын устаты болгон. Выставка была организована по инициативе семьи. Көргөзмө Гүлчароо Керимбековдун үй бүлөсү тарабынан демилгеленип, 100 жылдыгына арналып уюштурулду. Бул жерде көргөзмө 2 залда өтүп жатат. Биринде үй бүлөсү жана жакындары ээлик кылган жеке коллекциядагы эмгектери коюлду. Экинчисинде көркөм сүрөт музейдеги сүрөттөрү сунушталды. Көп сүрөттөрү коомчулукка белгисиз болчу. Иш-чара ошонусу менен кызыктуу. Гүлчароо Керимбеков пейзажда, жанрдык картинада, портретте иштеген, камералык, лирикалык жана индустриялык пейзажды өнүктүргөн. Жылкычы, алымкул, балыкчылар, Кыргызстандын жүзү тематикалык картиналар сериялары, Кыргыздын чыган инсандардын портреттери, Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт жана Москва, Санкт-Петербург, Алматынын музейлеринде сакталуу. Ошондой эле анын чыгармалары КМШдан тышкары өлкөлөргө дагы тараган. Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кызыл жылдыз ордени жана медалдар менен сыйланган. Бишкектин бир көчөсү ысымын алып жүрөт. 100 жылдык мааракеге арналган көргөзмө 6 декабрга чейин уланат. Уланбек Тыйканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.